Бажыдан дейт, биз кирешени дейт дагы көтөрөбүз дейт. Бул жеткен келесі олукта. Таможня деген бул киреше таба турган ишкана эмес. Бул сырттан келген товарларга пошлинаны көтөрүп, атамекендик өндүрүштү коргоп кала турган. Ошолордун баа саясатындагы эркин атаандаштыкты чектеп кала турган кызмат. Биздикилер атамекендик өндүрүштү коргоп кала турган кызматты акча жасайбыз деп атпайбы? Биз атамекендик өндүрүштү биротоло талкалап, сырттан ташылып келген товарлардын көлөмүн көбөйтөбүз деген сөз. Суу май, тамак аш, кийген, ичкен, баскан турганыбыз баардык чет мамлекеттик болуп калды. Ал биздин мамлекетте өндүрсө боло турган товарлар. Эми бүгүн жаңы келген бийлик эмне деп атат? 400 миллиардка дейт, бюджетти көтөрөбүз дейт. Кантип десе дейт, кедейлерге башка салык болот дейт, байларга башка салык болот дейт. Байлар бул ким? Байлар бул жеке ишкерлер. Бул атамекендик өндүрүшчүлөр. Бүгүн ошолордун да салыгын көтөрсөк, өздөрү араң пандемиядан жаңы чыкты. Эми аларды да бир жолу өлтүрөлү дегенде отура берели чет мамлекеттен ташып келип. Экономикага болгон көз карансыздык жоктугунан биз спекулянттардын баа саясатынын курмандыгы болуп атабыз. Биз сырттан келген товарлардын баасын биз пыч албай, алар пычып коюп атат. Биз мына 30 жыл конституциядан конституция алмаштырган менен эле барабыз. Биздин улуттук экономиканы ким ойлонот? Экономикалык көз карансыздыкка жетиштин бир эле жолу бар. Атамекендик өндүрүштү көтөрүш керек. Улуттук экономиканы түптөш керек. Аны кантип түптөйсүң эгерде сен атамекендик өндүрүштү эмес, чет мамлекеттен келген товарды колдоп атсаң? Акылбек Жапаров кече эле айтты. Таможнядан дейт, бажыдан дейт, биз кирешени дейт дагы көтөрөбүз дейт. Бул жеткен келесі олукта. Таможня деген бул киреше таба турган ишкана эмес. Бул сырттан келген товарларга пошлинаны көтөрүп, атамекендик өндүрүштү коргоп кала турган. Ошолордун баа саясатындагы эркин атаандаштыкты чектеп кала турган кызмат. Биздикилер атамекендик өндүрүштү коргоп кала турган кызматты акча жасайбыз деп атпайбы? Бул деген сөз таможнядан биз кирешени көбөйтөбүз деген эмне деген сөз? Биз атамекендик өндүрүштү биротоло талкалап, сырттан ташылып келген товарлардын көлөмүн көбөйтөбүз деген сөз. Булар мамлекеттин эгемендүүлүгүнө чыккынчы саясат жүргүзүп атпайбы? Мен эмнеге атамекендик өндүрүштү айтып атам? Атамекендик өндүрүш бул бир эле экономика эмес. Бул жумушчу орун. 1 миллиондан ашык мигрант талаада жүрөт. Бардык эле мигранттарды алып келиш керек, мигранттарды антыш керек, мигранттарды тыйынтыш керек дейт. Мигранттарды алып келерден мурда биринчи атамекендик өндүрүшкө шарт түзүп койбойлубу? Ошолорду ар түрдүү салыктардан, ар түрдүү жеңилдиктерди берип, колу бутун чечип койбойлубу? Ушул Кыргызстандын ичинде өндүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар товарларды тыштан ташып келгенге тыюу салып койбойлубу биринчи? Биз өзүбүз көмүрдүн үстүндө туруп Казакстандан көмүр сатып алып атабыз уялбай. Нарындын эли ачык отурат, биз казактардан 4 миллиард сомго көмүр сатып алган атабыз. Нарын эмне, бүтөн элби? Ошол акчаны мамлекет ичинде сактап калсак болбойбу беле? Баткенде 1 миллиард кубометр нефтибиз турат, биз Россиядан 650 миллион долларга нефть сатып келип атабыз. Өзүбүздүн мегакомубуз турат, Билайн менен Ошканы көтөрүп, мамлекеттен 150 миллион долларды чыгарып жүрүп атабыз. Суу май, тамак аш, кийген, ичкен, баскан турганыбыз баардык чет мамлекеттик болуп калды. Ал биздин мамлекетте өндүрсө боло турган товарлар. Бирок ошону өндүрөйүн деген бирөө барбы? Анткени өкмөткө өзү сырттан бир нерсе ташып келип путуна тургандар өкмөт башчы болуп калып атпайбы? Же Акылбек Жапаровдун эмне бизнеси бар экенин билбейсиңерби? Шоколад ташышат сырттан. Ошону эмне бизден өнбөйт дейсиңерби? Өнөт бизден деле. Биз ички потенциалы дүйнөдө көп мамлекеттерден жогору турган мамлекетпиз. Биздин суубуз эле эмне деген чоң байлык. Дүйнө жүзүндө ичкенге болгон, ичсе боло турган суулардын көлөмү, жалпы суунун 1% ичсе болот. Кыргызстанда арыкка жатак алып иче берсең боло турган суу. Биз эмнеге анда ас суу деп Казакстан суусун ичебиз? Магазиндерге кирип көрбөйсүңөрбү? Бүт чет мамлекеттин сууларын ичип атышат, өзүбүздүн сууну ичпей. Анткени шарт түзүлгөн эмес.
баса калабыз. Мамлекеттик ишканага алыбыз жеткен үчүн биз налогунан ар башка жеринен кысып баса калып, биз ата мекенди көндүрүштү иштетпей атабыз. Эми бүгүн жаңы келген бийлик эмне деп атат? 400 миллиардка дейт, бюджетти көтөрөбүз дейт. Кантип десе дейт, кедейлерге башка салык болот дейт, байларга башка салык болот дейт. Байлар бул ким? Байлар бул жеке ишкерлер. Бул ата мекендик өндүрүшчүлөр. Бүгүн ошолордун да салыгын көтөрсөк, өздөрү араң пандемиядан жаңы чыкты. Эми аларды да бир жолу өлтүрөлү дегенде отура берели чет мамлекеттен ташып келип. Жасайын деген адамга. Бул 5 мүнөттөн ашык эмес убакыт, 2 граммдан ашык эмес сыя кете турган жумуш.